Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, 1 декабрдан баштап Россия Федерациясына кирүү боюнча эки кичинекей өзгөрүү кирип атат. Чек арадан кирип баратканда ошону силерге бүгүн маалымдай кетели. Сөз баш арнасында кичинекей жарнама. Кыргызстанда Доскрада банк деген алдыңкы банктардын бири бар. Ошол банк жакшынакай бир акция уюштуруп атат. Жүздөгөн белектер жана эң негизги белек бул 2 автоунаа. Шарты болсо 30 апрелге чейин ким эгерде Россия Федерациясынын ар кайсы банктан, Сбербанктан, Т-банктан, башка банктардан тыйын которсо, Кыргызстандын Доскрада банкынан филиалынан тыйын алуу керек, жана Симба мобилдик приложениясынан ошол тыйынды өндүрүп алыш керек. Баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуш менен которуңуздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 1 декабрдан баштап чек арага кирүүгө жаңы 2 өзгөрүү кирди. Ошол сөз баштарынын астында жогорку кеңештин талапкерлери жөнүндө сүйлөйлү, адаттагылайлы. Негизи ар бир ушундай выпускта да бирден талапкер мигранттарды ойлогон, мигранттарды өзүнүн программасына киргизген талапкерлерди айтып турабыз. Бул жолкусу Бакыт Чомоев 18 шайлоо округунан 12 номерде баратат. Бул жигит Кыргыз автожол уюмунун генералдык башкы директору болуп турган кезде өзүнүн аймагына, негизде Кыргызстанга, Кыргызстандын аймактарында жол куруу боюнча чоң салымын кошкон жигит экен. Жаш 89-жылкы жаштардын келечеги алдыда. Сокулук районунда, Беловодскийде, Жайыл районунда ошол талапкерлер шайласаңыздар болот. Тактап айтып кеткенде, Атбашы, Ынтымак, Жайыл районунан толугу менен, Ак суу, Төрткүл, Төлөк, Нарзан, Миңбулак, Москва районунан, Шобоков шаары, Сары Өзөн, Кайназаров, Сокулук районунан, Чүй областынан толугу менен шайласаңыздар болот. Мындай депутаттарды колдошубуз керек. Эми биздин башкы темага. 1 декабрдан баштап Россия Федерациясынын ар бир таможняда кирип контрольно-пропускной пункттарда, чек араларда самолет менен келеби, же поезд менен келеби, машина менен келеби, же суу менен келеби, ар бир таможняларда биометрикага тапшыруу абзел болуп калды. Буга чейин биометриканы жана дактилоскопияны ошо чек арадан Москва, Московская областка келатканда эле тапшырчу эле. Эми бүт Россия боюнча 1 декабрдан баштап киргизип атты. Силер башка регионго келсеңиздер эч кандай коркмой жок. Бул жөнөкөй эле процедура. Киресиңер дагы, киргенден кийин убакыт деле көп талап кылбайт. Ошол жерден отпечатки пальцевди сүрөттөгүдөй эле кылып коесуңар. Ошондон жакшынакай өтө бересиңер. Ошо чек ара өзүнө кичинекей база жасап атат. Бул дүйнөлүк практика. Бүт өнүккөн өлкөлөрдө ошондой биометрика системасы бар. Ошон үчүн коркпой этпей эле кире бересиңер. Эч кандай андан башка өзгөрүү жок. Экинчи өзгөрүү болсо бул ар бир таможенный пункттарда, аэропорттордо азыр миграциялык пунктларды, миграциялык текшерүү пунктларды ачып атат 1 декабрдан баштап. Бул эми кандай иштейт азырынча билбейбиз. Бул кирип атканда текшереби же чыгып атканда текшереби дагы билбейбиз. Азыр биз ошол боюнча маалыматты сураттырдык. Азыр Кудай буйруса бизге толук маалымат келсин, ошондо силерге айтып беребиз. Ага чейин бул видеону көрүп коюңуздар. Анан кийин сөз улантары. В России открылись первые пункты миграционного контроля. МВД России сообщило о запуске первых 12 пунктов миграционного контроля в крупнейших аэропортах страны. Они уже работают в московском авиаузле, а также в аэропортах Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. В ведомстве сообщили, что подобные пункты планируют открыть и на приграничных железнодорожных станциях, а также возле водных и автомобильных пунктов пропуска. Негизде эле ушул видеодо көрсөтүп тургандай контрольный миграционный пункт деп коет экен. Буга чейин бул Россиянын ичинде иштеген миграциялык пункттар бар болчу. Азыр болсо ошолорду аэропортто киргизип атат. Балким жана реестрге түшкөндөрү текшерилиши мүмкүн. Же болбосо Россия Федерациясында нелегал болуп жүрүп, анан чыгып баратканда штраф төлөшү мүмкүн. Же кирүүгө бир кандайдыр тосуколдук болушу мүмкүн. Ошол жаатынан бул маалыматты аягына чейин, үтүр точкасына чейин изучать этип туруп, 1 декабрдан кийин бизге толук маалымат керек. Анан кийин силерге толугу менен айтып беребиз. Болбой туруңуздар. Анан кийин реестр боюнча көптөгөн биздин мекендештер бизге кайрылуу жасап атат. Кандай чыгабыз деп туруп, азыр Ички иштер министрлигинен мындай чоң список топтоп атабыз, сурап атабыз, кайсыл жерлерге
биздин жарандар барып туруп заявка менен реестрден чыкса болот деп. Ошо списокты бизге жакын арада берели дедик. Аны силерге сөзсүз түрдө кийинки выпускада чыгарып туруп айтабыз. Сөздүн аягында кичинекей жарнама, барыбыз эле Кыргызстанга посылка жүк беребиз, документ беребиз, аэропортко барабыз, анан кийин жалдырайбыз. Осман Экспресс деген уюм бар. Волгоградский проспектте 600 рубльдан баштап Кыргызстандын булуң бурчуна бир күндө эле жеткизип берет. Телефон номерлери +7 903 146 0003. Волгоградский проспектте биринчи выходтан чыкканда Осман Экспресс уюму. Колдоно бериңиздер. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14. Экинчи долбоорубуз болсо бул Мекен карт. Силерге дебюттук картаны тартылат. Мир привилегии компаниясы менен банкы менен биргеликте Мекен карттарды мекендештерге таратабыз. Ошонун негизинде Кыргызстанга тыйын которуу системасы Мекен деген промокодду киргизсеңиздер, эң арзанатылган пайыз менен кирет. Анан кийин кара тизме боюнча, реестрге кирүү боюнча Мекен карт көп жабыла бербейт. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15 же болсо ошо Мир привилегии компаниясынын Поварская 23 строение 1 барып туруп ала берсеңиздер болот.